айтмай туруп. Негизи кыргыз эли качан өнүгөт деген суроону ар бир кыргыз ойлоп кыйналат. Бирок эл оңолмоюнча мамлекет эч качан оңолбойт. Анан суроо келип чыгышы мүмкүн. Неге эл оңолуш керек? Деген. Эми туугандар карап көрүңүздөр. Бизде толтура маселелер бар. Эң башкысы чек ара маселеси. Андан кийин жумушсуздук, мигранттар дагы толтура туугандар. Эң башкысы кылмыштуулук, зордуктоо, коррупция. Ушулайдаган бардык маселелерди кантип чечүү жолун издештин ордуна Садыр Жапаровдун курткасынын баасы канча? Эгерде Садыр Жапаровдун курткасын обсуждение кылгандай, чек араны обсуждение кылганыбызда аларга үнүбүз жетмек. Жагы чоң чек ара маселесин көтөрүп эмне кылабыз туурабы? Анан көрүп бир куртка. 150 миң куртка. Ё-моё, акчаны кайдан алды? Балким болсо Садыр Жапаровго бирөө подарка кылгандыр. Жолугуз өзүнүн акчасы калгандыр. Сен каяктан билесиздер? Адамдар 120 миң, 130 миң, 140 миңге айфон телефондор алып атышат. Шуба кийип атышат. Кийинип атышат. Бир күндө тойго 600-700 миң расход кылып атышат. Аларды эмнеге айтпайсыздар? Давайте биринчи орунда эл өзүбүз оңолобуз. Ой мүнөзүбүздү, пикирибизди. Качы өзүнүн башындагы чоң кирди байкабайт да, бирөөнүн башындагы кичинекей чаңды байкайт. Бирөөңүздөргө жакат, бирөөңүздөргө жакпайт. Билем, точно. Бирок боло турган маселе, боло турган көйгөй нормальный маселелерди козгойлу туугандар, эй. Албетте бул менин жеке оюм, бирок өзүңүздөр дагы жакшынакай ойлонуп көрүңүздөр. Биринчи өзүбүз оңолобуз, ой пикирибизди тазалайбыз, андан кийин башкаларга сын айтабыз. Ассаламу алейкум.